Кудайдын чакырыгы. 7 март. Улуу атамекендик согуштан кийинки учур. Согуш аяктады. Бирок согуштан кийин көптөгөн жылдар бою адамдар дагы, шаарлар дагы өздөрүнө келиши керек. Аянт деген аты бар, бир ээн жерде бир бала үнүн чыгарбаганга аракет кылып, сызылып ыйлап жатты. Эртеден бери аны издеп жүрүп тапкан байкеси ага басып келди. Нанга деп алып кеткен 2 тыйынынын бирөөсүн алдырып ийиптир. Анан эмне кылаарын билбей ыйлап жатканы ошол экен. Байкеси инисинин жооштугуна ачууланып, тыйыныңды алып жатканда жок дегенде катуу кыйкырбайт белең. Кыйкырганды билесиңби? Деди да экинчи тыйынын колунан жулуп алды. Бүгүн үй бүлө нансыз калды. Адатта адам кандайдыр бир оор абалда болгондо, бирөө жарым кол салганда жардам сурап кыйкырат. Унчукпаса, ага жардам керек болуп жатканын эч ким билбейт. Жардам сурап кыйкырган бир сокур адам эсиме келди. Ал жолдун жээгинде кайыр сурап отурганда, көп элдин курчоосунда Ыйса кетип баратканын билип калат. Анан ал ошол жерден кыйкыра баштайт. Дөөттүн уулу, Ыйса, мага ырайым кыл! Тегеректеген адамдар унчукпа, кыйкырба деп тыйгандарына карабай, андан бетер кыйкыра берет. Анткени анын каалоосу өтө чоң. Өмүр бою көзү көрбөй азапты жакшы эле тартты. Эми бул чоң мүмкүнчүлүк. Ыйса өтүп баратат. Эгерде анын үнү угулбай калса, дагы ушундай мүмкүнчүлүк болобу ким билет. Азыр ал болушунча катуу кыйкырыш керек. Анын кыйкырганын угуп, Ыйса ага келди. Ыйса аны айыктырды. О, бул эмне деген керемет. Эч кимди укпай, катуу кыйкырганым жакшы болгон турбайбы? Деп көзү көрүп калган кишинин кубанычына чек жок. Азыр ал кандай бактылуу адам. Жанагы тыйынын алдырып жиберген жоош баладан айырмаланып, бул адам болушунча кыйкырып, Ыйсадан жардам алды. Кандай гана оор абалда болбойлу, дайыма андан жардам сурасак, кыйкырбай деле ичибизден жан дилибиз менен кайрылсак, ал угат.